Merimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Бардык мактоо, атак, даңаза Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана болсун. Анын мерими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, бизге чейин ислам динди дин деп тутунуп, ыйман менен азыктанып жашап, ошол өздөрү жашаган исламды, азыктанган ыйманды бизге белек, мурас катары эстафета кылып таштап өтүп кеткен улуу алтын муунга учурда атайын ушул сабак угайын деп алтындай бактысын коротуп кадам таштап келген апаларга, эжелерге, жеңелерге, карындаштарга, кыздарга жана биздин, сиздердин баарыбыздын изибизден, чыйырыбыздан бизди ээрчип басып келе жаткан келечек муунга да Аллах Тааланын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Ары таттуу, ары салмактуу, ары укулуктуу болгон бейиш элинин саламдашуусу, сүйлөшүүсү, Аллах Тааланын ассалам деген тагыраагы тынчтык, уроолоочу деген сыпатын айтып саламдашкым келди. Ал ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Апалар, ыйык Рамазан ай куттуу берекелүү болсун. Аллах Таалам Рамазандагы жасаган ибадаттарыбыздын, туткан орозобуздун сообун кыяматта бейиш менен гана кайтарсын. Сахабалар Рамазанга чейин кандайдыр бир түйшүккө түшүп калса, өтө оор кырдаалга тушугуп калса, анда алар үй бүлөсүн жубатып, көңүлдөрүн көтөрүп, кичине күтө тургула, буйрса бул түйшүктөрдү Рамазанда Кудай Тааладан сурап кутулуп алабыз деп, Рамазанга чейинки айларда сабыр кылып, тек гана Рамазанда дуа кылууну самашчу экен. Эми да мисал ошол учурда эле, ошол сахабалардын учурунда, табииндердин учурунда эле үй бүлөдө казан аяк кагышуу болгон да. Бул кечеге чыгып калган жаңы мода эмес. Анан кимдир бирөөнүн үйүндө турмуш олку солку, кимдир бирөөнүн колу жукарып кетти, дагы бирөө белчесинен карызга батты, бирөөнүн кызы, дагы бирөөнүн келини согунчогу али бүгүнкү күнгө чейин канай элек. Дал ушундай нерселердин баарын алар деле ошо ыйык Рамазан айда мен Кудай Тааладан суранып, баарын бүтүрүп алам деп ишеничтүү айтчу экен. Бирок алар Рамазанга келгенде тизмектеп жазып койгон нерселерин сөзсүз түрдө суранып, Рамазан бүткөнгө чейин бүтүрүп алышчу эле. Түшүнүп атасызбы? Рамазан бүткөнгө чейин бүтүрүп алышчу муктаждыгын. Сахабалардын доорундагы жер өзгөрдү. Чын. Сахабалардын доорундагы жашап өткөн жер өзгөрдү. Анткени алар жашаган үйлөр бузулуп кеткен. Жоктадыр, тегизделип калган. Сахабалардын доорундагы колдонгон буюмдар дээрлик жок, болсо да сейрек кездешет. Бирок сахабалардын доорундагы Рамазан ошондой эле боюнча Рамазан. Сахабалардын доорундагы ифтар, сухур ошол эле боюнча өзгөргөн жок. Аларга келген ифтар бизде да бар. Алар күткөн сухур бизде күтүп атабыз. Бирок алар ыйык Рамазанды жана ыйык Рамазан айдагы ифтар менен сухурду бизге караганда мыктыраак пайдаланышчу да. Ошондуктан алар кагазга жазып алган бүт бардык ния, мүдөт,
maksat, niyetlerin sözsüz türde жүзеге aşırıp, anan Ramazan bilen koştoşçu da. Ошондой дуалар кайтарылбай кабыл боло турган. Максаттар баары түгөл жүзеге аша турган. Күнөөлөр кечирилип, бейишке жолдомо бериле турган. Ыйык Рамазан айы дагы бир силерге куттуу, берекелүү болсун. Апалар, эжелер, менин өзү темам башка, чындап айтканда. Сиздерден бирок баары мен бир тема сурагым келип атат. Кайсыл темада сабак окуңуздар келди эле? Балким мен сиздердин темаңыздарды өзүмдүн темама аралаштырып, жуурулуштуруп өткөргөнгө аракет кылайын. Кана кимде кандай тема бар? Кандай же болсо суроо бар? Эмне темада сабак өткөнгүңүз келди эле? Тек гана ошол ыйык Рамазан айда болгондо дагы. Бисмилла. Кечиресиз, айылыбызга келипсиз, туш келипсиз, айтайын. Мына орозо тутканда, орозодон кандай немелери бар, шарттары бар. Орозо туттум деле өзгөрүүлөрү бар. Орозо тутканда өзгөрүүлөр. Анан намаз окуганда дагы кандай шарттар бар, кандай талаптар бар, кандай дуалар бар. Ушуну айтып өтсөңүз. Машалла, машалла. Son. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bizi jергilикте kuş gelipsiz. Allah'ın ушундай берекелүү күндөрүндө сиз менен жолугушканыбызга Аллахтан чексиз мактоолорго шүгүрлөр болсун. Менин сиздердин эме кылганым биринчиден şu орозо туралы, анан şu айгактардын жолу туралы сөз эме кылып берсеңиз. Benim sonumu ayağlık bakıp değil, şu boyunca videolarla ayrıca yaşayanları Son verdiğimizde kuşkersiz bizim dostlar dediğimizde bunlar şu zamanlar büyük dostlarla öpmeyin, canlı kaygı ayakları kızlar olursa sizde bu var sınırlarınız. Nedir bir sırada kızlarımız akır gündür ayvay jakşı dinleyebilip, oralılık, namaz oku, şunday jakşı жасашылар. Бирок кейбир кыздарыбыз оралып, түрдүү башка иштерге барып атышат. Ошолор жөнүндө дагы жакшы насаатыңызды айтып берсеңиз, рахмат. Assalamu alaikum ustaz. Benim sorumluluğum sizde. İmandı qanday beketindişiniz gerek, жүрөгүңүздө qanday iman келтиришиңиз керек, ошонун аягына чейин кантип алып жүрүшүңүз керек. Айрен сонун темалар, айрен сонун сунуштар, пикирлер. Менде мындай тема бар да. Мен сиздердин сунушуңуздарды, пикириңиздерди бүт баарын сабактын ичине аралаштырам. Бириндетип жооп бергенге аракет кылам. Мен даярдаган тема сухурга сөзсүз туруңуз. Бүгүн дайым. Сухур деген сиздер сухур дейсиздерби? Саарлык. Ошо саарлыкка. Саарлыкка сөз туруңуз. Мен жалпы түшүнүктүү болсун үчүн сухур дедим да. Саарлык. Ошо саарлыкка сөзсүз туруңуз. Кейбиркилер түнкү саат 11-де жатып атканда эле ниет кылат. Мен турбайм. Чын. Бар да мисал, туурабы? Өлүлө чарчадым. Кечке кыймылдадым. Нан жабат, тамак бышырат, кир жуат, бала карайт, эшик шыпырат. Ошентип чарчап калат да. Эркектерде деле бар мисалы, кечке базарда, талаада, азыр мисалы тала жумуштары башталып калды. Айдоо, себи, тигүү иштери башталып калды. Анан сухурга туруу бир аз кыйын болуп атат. Сухур көпчүлүк адам ойлошу мүмкүн бул тек гана курсакты тойгозуу деп. Ошентип ойлошот да. Чындап эле өзү ошондой да.
Biz kimdir bürönü tigi suhurga oygotup atkanыбызda tur tez убакыт өтүп атат, тез жеп алгын. Ушул эң сонун сөзү, кулакка да жакшы угулат. Жеп алгын эле, ичип алгын эле мына суну. Көрөсүң, күндүзү өкүнөсүң, ичип алгын эле деп жалдырагандар болот. Көрсө, көпчүлүктүн оюнда, түшүнүгүндө саарлык, сиздердин түшүнүгүңөрчө, саарлык бул жеш керек, ичиш керек, ушул эле. Курсак тойгозуш керек. Чындап айтканда, апалар жалпы ушул сабакты көрүп угуп отургандар бир учурда же былтыры, же мурдагылы, же андан аркы жылы ак жоолугун алкымынан алып, этегин узартып, келери кечке тынбай, кээде китеп алып, барактап окуй калып, өзүнчө күбүрөнүп, шыбыранып, дуа кылып, ифтар дасторконун жайып, анын ажарын чыгарып, тамагын белендеп, тыкылдап кызмат кылып, үй бүлө мүчөлөрүн тойгозуп, кайра дасторконду жыйнап кызмат кылган эжелер, жеңелер, жубайлар, карындаштар, кыздар бүгүн арабызда жок. Чындап арабызда жок. Алар азыр кара жер астында. Сухурда уктап жатканыбызда бырышып, титиреген колдору менен бешенебизден, саамайыбыздан сылап, акырын жоонубуздан таптап, тура кой кагылайын. Сухур өтүп атат, саарлык. Кичине наар татып алган эле, суусап каласың деп эркелетип, ой боюбузга койбой ойготкон апаларыбыз жок азыр. Чындап. Энелер жок, чоң энелер, тай энелер жок. Алар кара жер астында. Андыктан каалайбызбы, каалабайбызбы, алардын изинен биз бир күн басабыз сөз түрдө. Бүгүнкү сабактын темасы сухурга, саарлыкка сөзсүз түрдө туруңуз. Анткени ал сухур мин хараббания, Аллах Таала тараптан берилген белек бул. Кадимкиде Аллах Таала тараптан берилген белек. Өткөн доордогу коомго берилген орозонун бизге берилген орозо менен айырмасы аларда сухур болгон эмес. Сухур болгон эмес. Аллах бизге ырайым кылып, түн менен таңдын кошулган убактысына чейин сухур кылып кал, андан кийин оозуңду жап да, нафсыңды тыйып, көгүм киргенге чейин мен ыраачылыгым табуу максатта ачка жүр. Жебе, ичпе, гыйбат сүйлөбө жана башка. Ушундай нерселерди айтты. Бул мин хараббания, Аллах Тааланын берген белеги бизге. Эгерде ифтар кылган боюнча эртеси ифтар кыласың десе, оор болмок да бизге. Албетте түйшүк жаралмак. Урукса илахия, Кудайдын берген өзүнүн уруксаты бул бизге, ошентип сухур кылгыла деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын осуяты баалуу, убакыт, берекелүү тамак бул. Бир сөз менен айтканда, иден сухур ибада азима вахабаха Аллаху Таала илейна. Аллах Тааланын бизге берген улуу бир ибадаты. Сухур жеп, ичип, курсакты тойгозуу учур эле эмес, ал ибадат учуру. Мейли жең, мейли ичиң, ошол жеп атканыңыздагы, ичип атканыңыздагы ибадат деп эсептелет. Анткени сиз эртеңки күндүзгү күндүн ибадатына, орозосуна даярданып, чайнанып жеп атасыз жана ичип атасыз. Ошентип аракет кылуунун өзү, эртеңки орозодо кыйналып калбайын деп жеп ичүүнүн өзү ибадат. Бирок ал кандай ибадат? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бизге өз сөзүндө Анас ибн Малик
Пайғамбарымыздан риwayat қылады. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Тасаххару, фа инна фис сахур барака." Сухурға саарлыққа тұрғыла. Сөз түрде саарлыққа тұрып, сухурлық қылғыла. Анткені сахарлықта, сухурда береке бар. Ал қандай береке? Сөздің бары шул жерде. Береке bir tabiinden жалпы жамааты дуа кылыңызчы десе, қол көтеріп, алақан жайып, шул сөйлөгөндөгү сөзүнүн ар бирине Аллахым жамаатка береке бер, аялдарга береке бер, балдарга береке бер, малына береке бер, өмүрүнө береке бер, ибадатына береке бер, дасторконуна береке бер, намазына береке бер. Айтор, эмнени сүйлөсө баарына берекеде сурайт эле да. О, бай болгур. Ар бир сөздү сүйлөп жатканда аялдарга дегенде бир намыс, уят бер, эркектерге кайраттуулук бер, намаздарын кабыл кыл, өмүрдү сураганда, өмүрдү айтканда, өмүрүн узун кыл деп. Ар бир нерсенин ордун таап айтпайсыз, баарына берекетип сурай бересизби десе, айткан. Ал-барака жундун мин ажнадилла. Береке бул Аллах Тааланын бенделерине билгизбей жөнөтүп койгон армиясы. Эгерде Аллах кимдир бирөөнүн өмүрүнө береке берсе, ал кыска өмүрдүн ичинде 90-го 100-гө чыккан байбиче аксакалдардын жасабаган иштерин жасап өтөт. Эгерде береке аялга түссө, анда ал Аллахтын буйругун, пайгамбардын осуятын кыйшайсыз аткара алат. Эгер береке аялга түссө, анда ал эч качан күйөөсүнө көзүн алайтып тиктебейт да, алажып таптабайт. Эгер береке перзенттерге түссө, сиздин бир сөзүңүздү эки кылбайт. Береке намазыңызга түссө, намазды ыйсыз окуй албайсыз, ый менен окуйсуз. Береке сиздин дасторконуңузга түссө, дайым сиздин дасторконуңузда адал тамак гана жайылат да, эң мыкты адамдар гана даам сызат. Эгер береке сиздин үйүңүзгө, үй бүлөңүзгө түшүп калса, коломтоңузга, анда биле бериң, сиздин үйүңүздөн Кур'ан жаңырып, хадистер окулат жалаң. Жамаатка береке түшсө, ынтымак болот. Эми ушул пайгамбарыбыз тасаххару, саарлыкка, сухурга тургула, анткени сухурда, саарлыкта береке бар деди. Ал эмне болгон береке? Биринчиден, теге күндүзгү азыркы мына түнү турдук эле сахурга, мына күндүзгү күнү чаңкабай, суусабай, курсак ачпай, ар бир адам өзүнүн деңгээлин билет. Мен монча жесем суусап калам, мынча ичсем суусабай калам деп, жеп ичкендеринен бери нормасын өзү билет. Күч кубат ошол береке. Эмнеси менен береке? Субханаллах. Абу Саид ал-Худри радиаллаху таала анху, Абу Саид деген сахаба. Балагна анна Дауд алейхиссалам саала Джибрил алейхиссалам. Дауд пайгамбар Джабраил алейхиссаламдан, Джабраил периштеден сурады. Я Джибрил, айюл лейлу афдал. Эй Джибрил, айтчы, түндүн кайсыл учуру эң сүйүктүү убакыт? Кайсыл учурда Аллах Таалага мен ибадат кылсам, жакшыраак жагынам? Жана кайсыл учурда кылган дуам кайтаруусуз бачым кабыл болот? Факала я Дауд, ма адри илля анна ал-арш яхтаз фи сахар. Джабраил алейхиссалам айтты, Аллах билүүчү, түндөгү убакыттардын ичинен өзүнө эң сүйүктүү, жагымдуу убакыттын кайсыл экенин Аллах өзү билүүчү. Бирок менин бир эле байкаганым, саарлык мезгилде, сухурга туруп, тахажжуд окуп, истигфар айтып,
ibadat kılgan takva insanlardan köptügünün Allah'ın arşı bir titirep alat deydi. Oşol uçur en mıқты uçur dep bayqayım. Andıktan siz dağı oşol sohor uçurda Allah'ka ibadat kılıp jalınıp jalbarıp keçirim suray verin. Dep Cebrail aleyhisselam Davud peygamberga uşunday sunuş berdi. Danışmandan daim erte menen tahajjudga turganda, je sohorga turganda, je bagımdat namazına turganda bir neseni sezem. Aba uşunçalık taza, uşunçalık jagımdуу, jay barakat, jеңил. Oşany sezespi dese, albatta sezem. Albatta sezem. Emni üçün uşunday? Emni üçün uşul tahajjudga, sohorga, anan bagımdatga turgan mezgildegi wagt uşunçalık taza. Meyli ayıl elet жеринде болсун, meyli шаарда болсун, birдей. Danışman жооп берди. Анткени ал учурда munafiqler, эки жүздүүлөр, күнөө жасагандар, бейнамаздар ойгонбогондугу үчүн аба булганбайт. Ал учурда Кудай Таалага чын жүрөгүнөн ынанып, ыйман келтирип, Аллах Тааладан жүрөгүн түпкүрүнө жашырып келген бардык сырын төгүп чачып сурап, Аллах менен эендешип ибадат кылгандар көп болгондугу үчүн ошол учурдун абасы таптаза болот деп жооп берген. Карабайсызбы, сиз кандай убакытта туруп атасыз сухурга? As-suhur yu'inu as-sa'im 'ala as-siyam. Barыбызга маалым, белгилүү. Өзү саарлыкка туруу орозо тутуучунун орозо тутушуна эң мыкты жардамчы жана өбөлгө. Пайгамбарыбыздан Абдуллах ибн Аббас риваят кылат. Пайгамбарыбыз "Иста'ину би ta'ami as-sahar 'ala siyam an-nahar." Күндүзү кыйналбай орозо тутууңар үчүн сөз түрдө сухурга туруп, бир тиштеп же ууртам менен анан ниет кылып оозуңарды жапкыла. Ах, аттың түнү туруп жеп албай, жаман чаңкып атам да, түнү тур деди лапам, жубайым тур деди турбай койгом да дегендер чектен табылат да. Бирок кээ биркилер кечигип тура калып саатты карагысы келбейт, анткени сухур өтүп кеткен. Атайлап карабайт да. Тарс этирип бир кесе сууну жутуп кайра көзүн бекем жумуп жатып алат. Ал учурда не бак? Түн кеткен, таң кирип калган. Ал учурда атайлап уртагандыгы үчүн бир күнүнө 60 күн казасын берет. Абайлаш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн учуру бар. Таң заардан дегени түн токтоп, таңдын учуру башталгандан баштап болду. Жеш, ичиш, чайнаш жана башка нерселерди бардым токтотушубуз керек. Ушундай бир бактылуу күндөр өтүп атат, бактылуу таңдар өтүп атат, бактылуу адамдар жашап атат. Карабайсызбы? Сахурга туруунун өзү, саарлыкка туруунун өзү Аллахтын мээримине чөмүлүү. Биз эч нерсени сезбейбиз да. Саарлыкка туруунун өзү Алланын мээримине чөмүлүү. Элестетиң, кимдир бирөө ныксырап отурат, бир көз ачылып, бир көз жумулбай. Ушундай кездешебиздерде дагы. Эки сөз ашыкча, бир сөз кем ошогочу. Сен эки жолу "Ке жей койчу, жей койчу." Жеп атпаймынбы деп кудду милан бир чоң ишке мындай мажбурлап салып жаткандай. Күндүзөн аны айтат, "Жей бербей, баягы сен айтканды" деп. Чын. Бирок ошол ныксырап отуруп ушинтип термелип мынантип жеп атса деле, ал Аллахтын мээримине чөмүлүп атат. Кандай сонун көрүнүш. Түшүнүп атасызбы? Кандай сонун көрүнүш. Мындай учур башка кайталанбайт. Ал учур пешинде болбойт. Ал учур асырда болбойт. Тек гана ошол сухур мезгилде болуп атат. Окуп көрүңүз. Саиб ибн Язид, Аллах андан разы болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз "Ярхамуллахул мутасаххирин." Саарлыкка тургандарды Аллах Таала өз ырайымына алат. Өзүнүн мээримин аябагандай жаадырат деп атат. Жөн эле туруп, казан аякты тыкылдатып, байкушун апалар,
жеңелер, ежелер, жубайлар, қыздар, келиндер, қыздарыбыз, қарындаштарыбыз. Бұлардың өздеріне ошол милдет кылып тагып алганда, чындап туруш керек, дароо газды оталдырыш, жагыш керек, тамакты ысытыш керек, дасторкон жайыш керек, баарын бүтүрүп анан тургула дейт да. Чын. Эгер ушулар эле турбай койсо, иш чатак. Эч ким ошол гана айтат. Өлдү, мен саарлыкка турган жокмун дейт. Ошол эркек көчөдө досуна айтат, турган жокмун. Анау да тургузбаптыр дейт. Кодум орозонун башында экөө келишим кылып, сен ойготосуң, аягында мен сага айлык берем, макулбу? Күн сайын аванс берип турам дегенсип. Андай жок, жөн эле анау да тургузбай коюптур дейт. Болду бүттү. Баледа калган ошол анабысы. Адам баласы намаз окуу менен бейнамаздардан айырмаланып турат. Туурабы? Аялдардын хижабы, жоолугу, этегинин узуну хижабсыздардан айырмаланып турат. Дагы бир абал бар. Эч ким аны сезе бербейт. Чындап ушул мезгилге чейин балким сиз укпай келгенде, сиз уксаңыз дагы анча маани бере берген эмессиз. Ушул орозонун сохоруна, саарлыкка турууңуздун өзү сизди кафирлерден айырмалай турган убакыт. Саарлыкка турууңуздун өзү, ошол жерге туруп жеп ичип атышыңыздын өзү кафирлерден, мунафиктерден айырмалай турган мыкты убакыт. Мисалы, Амр ибн ал-Ас пайгамбарыбыздан риwayat кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Фаслу ма байна сиямин ва сиями ахли ал-китаб аклату сахар." Мусулмандар катары биздин туткан орозобуз менен китеп ээлери, кафирлердин туткан орозосунун ортосунда чоң айырма бар. Сухурга туруу дейт. Биз сухурга турабыз, алар турушпайт деген. Алар сухур жешпейт, жөн эле. Алар керек болсо түшченде деле майсыз этти жеп алышы мүмкүн. Биз андай эмеспиз. Аллах Таала жана пайгамбар көрсөткөн көрсөтмө менен чай ичебиз, учурунда гана оз жебабыз жана оз ачабыз. Субханалла. Караң, жөн эле баягы ушул апалар, жеңелер, эжелер, ушул аял заты bir айлык орозодо кээ бири 90 күндүк, кээ бири андан да көп, кээ бири 6 айлык, 7 айлык, 8 айлык, 9 айлык орозо туткандай соопко ээ болот ушулар. Сиздер. 1 айлык орозодо. Анткени сухурга туруп, үй бүлө мүчөлөрүнөн дасторкон айланасына канча адам келип олтуруп жей турган болсо, ошолорго сухурда берилип жаткан сооптун баары бирдей кызмат кылганга берилип турат. Ифтарда дагы байкуш кызмат кылган ошол. Бир жакка барса дагы шашат. Кетип атканда өзү жарымын кууруп кетет. Келгенде ошо жарымынан баштай коёюн деп. Чын ушундай. Ифтарда тамаксыз калбаш керек үй бүлө мүчөлөрү деп даярдап кетет. Дасторконун ажарын чыгарып, бүт баарын белендеп даярдайт. Баарыбыз даяр болуп отурабыз. Байкуш биз той бүткөндө ал баштайт жеп. Карабайсызбы ошол? Үй бүлөдө 10 адам ифтарлык кылса, 10 адамдын туткан орозосунун сообу жалгыз ошол келинге берилип турулат да. Бул хадис. Сүйүнө бериңиз ушул ыйык Рамазан айда кайната, кайненеге, ата-энеге, жолдошко, балдарга, кыздарга кылып аткан кызматыңызга сүйүнө бериң. Субханалла, не деген мыкты ибадаттын ээси болуп атасыз. Сухурда дагы, ифтарда дагы. Бирок бул жеттен бир эжеке айтты. Орозо тутуунун шарты, тартиби, орозо туткандын жол жобосу кандай болуш керек? Орозо тутканда өзү адам өзгөрүш керекпи, өзгөрбөш керекпи деп. Пайгамбарыбыз айткан: "Мен лем yada' qawla az-zur wal-jahla wal-'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu."
Kim orozonun gündüzgü gününde, meyli tününde dele orozo tutup жүрüp, uşak aytkanın, gıybat kılganın, jalgan süylөгөнүн, imiş çıgargandarın taştabasa, nadandık kılıp, boğozdonup, tildengenin koybosa, Allah Taala anın açıp kalgan kursağına hiç kaçan sarasep de salbayt muhtaç demez degen. Kıyamatta al insan Allah Taala'dan menin orozomdun soğun bergin ya Rabbi dese, Allah kıyamatta ağa kursağının öte aç, jana tangdaya katıp suusagandыгын gana gözüne görsetedi. Orozosundan kımınday da soğup kalbaydı. Tildengen sayın orozonun soğubu kuykulanıp turadi. Kimdi jamandap süйлesöңүз, tutup atkan orozonun soğubun, kılgan iftarыңыздын, жасаган suhurunun soğubun bütünдөй tigiге berip turasыз da. Misалы siz özüңüzdү men bilbeyim go, özüңüzdүн telefonуңуздан акчаңызды kimdir бирөөгө өткөрүп бере аласыз. Өзүнүн мындай бир эсептери бар, ушундай басып туруп, единсаңызды тиге 100'dü салып кое аласыз да. Тигинин номерин билесиз. İnsan kimdir bирөөнү жамандап сүйлөшү менен кабыл болгон орозосу, намазы, тилаваты, зекети, садакасынын соонун баарын ошого өткөрүп берет. Андыктан этият болушубуз керек. Орозо тутуп атканда эң көзгө басым жасай турган нерсе тилге көбүрөөк басым жасаш керек. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам suhur kılvat dele үйүндө. Bir kişi kokustан kirip geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kel otur menen suhur jasa otur dedi. Peygamber ağa karap durup inna suhur baraka a'takuhumullah azze ve celle fela tad'uha. Al kişinin suhur kılbay oruza tutup atkanın baykap kalgan Peygamberimiz suhur bul Allah Taala'nın bendelerine jadırıp düşürüp koygan bereke, merim arlaşkan berekesi. Hiç kaçan hiç kimin tekeberdenip taştap koyba. Je tekeberdenip, je kaydiger bolup jalkolonуп. Karang, Peygamberimiz ordunan turup kadrese oturup alıp suhur kılçı ele.